Akmara. Akmara. Men soğukta oturamam sen. Саламатсыздарбы? Агайжикилер кандайсыздар? Икрам ага кандай? Жакшы соолуктар? Жакшы Мирлан агай, кандайсыздар? Чото барган сайын элде суусап кетип атпайбы? Оота деген турган бүгүн. Чото азайып атабыз. Көбөйүп калат азыр. Зухра эже өзгөсүнөмү? Кирет болуш керек азыр. Ошол мен эмеге жанагы комната ожидания дегенди алып салсам эле кайра улам. Бүгүн күндүз башка нерсе иштетсе, ожидание бош болгондор да. Ошондой го дейм анда. Так. Сынактын не кылып турсун? Көрөлү бир. Так, ранглист. Не понял. Агайжекилер, Шарип эжеден башка эч ким иштеген жокпу? Опаньки. Урматтуу коллегалар, Шарип эжеден башка эч ким иштеген жокпу бүгүн? Убакыт болгон жокпу? Бир сонун бир эс алып алалы дедиңерби каникулда? Эс алуу алып деген болбарды. Өзү президент менен жолугуп келгенче эле саат 3 болуп калды да. 4-5те жолугуп калды. Президент менен жолуктуңуздарбы бүгүн? Ооба да. Так, азыр 1 мүнөт. Assalomu alaykum hurmatli kollegalar. Ikrem agay, Mирлан agay, deng so'l jaqshi, barcha kollegalardan kechirasiz qarab olib qoldim. Жакшы. Агай жакшысыздарбы, Арап агай? Ден соолуктарыңыз. Yaxshi rahmat bizdagi tayyormiz. Так. Чото Шарип эжеден башка агайжекилер неме кылбаптыр. Ушуну неге могу уже массив кичине оорураак темада биякта суроолорду чыгарып көрсөңүздөр болмок бир ооз. Мактанчы. Бул суроолордун аз маз болсо дагы кичине эме кылып көрсөңүздөр болмок экен. Ma'qul, suro'larni chiqarib ko'ramiz, qaraymiz. Азыр компьютер канча кишиде бар эмеде? Бу 12 киши, 14 киши кирип турабыз. Баарыңыздар деле жаныңыздарда компьютерлар? Ноутбук бар жанында. Жандырыш керекпи?
Башка агайжикилер бүтүн эле жанындабы? Ата-аналар менде жок, мисалы, Камилова. Мен телефондон да көрөм. Телефондон бу. Так. Тостта азыр могул жерде неме болуп атат да? Так, азыр дагы эжелер кирип 17 киши болдук. Тык. Могул жерде что-то суроону чыгарып аракет кылып көрсөк болмок. Өз алдынчачы. Азыр могул жерде мисалы могул Başlayız anda hazır. Анда мындай кылалы, мен планда мындай бар болчу да. Могул эки суроону мисалы жеңилиректерин буларды эме кылбай эле сразу могу машиналардын графиги мисалы бул уже двухмерный массивке кирип кетет да. Ушуну чыгарып көрмөкпүз. Буну кече чыгарганбыз, негизи бири-бирине взаимосвязанный да мунун баары эле. Максимум продукт бар. Скалярное произведение. Анда мындай кылалы. Могу граф эменин двухмерныйды азыр калтыралы. Могул төртөөнү иштеп көрөлү азыр кайра. Ооба, иштеп көрөлүчү массивтерден дагы. Массивтерден дагы иштейли, анда кичине кыйыныраак болуп калды окшойт. Массивтерден дагы иштейли дагы могу төрт эме суроону, могу графикти, машиналардын графиги деген бул двухмерный массивке кирип кетет. Буну анда эртең силерге калтырайын, эртең аракет кылыңыздар кечкиге чейин. Анан кечинде чогуу как раз ошо двухмерный массивти өтүп туруп, ушул суроону чыгарып, ушунун жанында эле дагы мен эме кылып коем анда. Двухмерный массивтер боюнча дагы бир сынак кылып коем эртең. Эме кылалы анда, могу 5 суроону азыр бир сыра чогуу чыгарып, разбор кылып көрөлү анда могул жерден. Так, анда баштап атабыз. Баары даяр да, даяр болсоңуздар. Биринчи суроодон баштайлы. Эмне дейт? Количество положительных элементов дейт. Так, дан массив, состоящий из целых чисел, напишите программу, которая подсчитывает количество положительных чисел среди элементов массива дейт. Бул түшүнүктүү эле, бардыбызга. Некен? Ооба, түшүнүктүү. Суроону түшүнүп алдык. Эң маанилүүсү ошол. Азыр мен могу эмемди жылдырып алайынчы. Так, бир массив берилет экен. Мисалы 5 деген узундугу болгон бир массив берилип атат. 1, 2, 3, -1, -4. Ошондо монун адреси кайсы? Ушуну айтып берип коюңуздарчы. Монун адреси кайсы? 5'in adresi 0. Жок, могу ылдыйкы. Могу бирди А0-чү. A0-чу, азаматчылар. A0-чу 1 экен. A1'inde. A1-чи 2, A3-чү 3, A4-чү -1, анан A5-чи бул -4. Ошондо 5 саныбыз болуп атат. 2, кечирим сурайм, могул жерде 3, могул жерде 4. Ошондо мондай массив кирип атат. Бул массив киргенден кийин ичиндеги положительный оң сандары канча сан болуп атат? Азыр дагы 2 киши суранып атат, кечирип сурайм. Жанагы ожиданияга кирип калгандар. Так, все коштук. Так, ошондо 5 узундугу 5 болгон массив кирилип атат. Ошо массивдин ичинде положительный сандар 1 бар экен, 2 бар экен, 3 бар экен. То есть бул жерде эмне колдонобуз? Бизге эмне керек болуп атат ошондо? Бир циклыбыз бар. Цикл менен эмне кыла алабыз? Ввод кыла алабыз, циклдын ичинде. Ввод кылгандан кийин бул жерден дароо эмне кылсак болот? Салыштырышыбыз керек. Сразу сортпу же сразу эле текшерип кетсек болобу? Положительный эмес экендиги шарт коюп коебуз, бир шарт. Бир эт болуп ошо шарт текшерип кетсе болсо керек. Сразу шартты кошуп кетсек болот деп атат ошол циклдын ичине.
Эмнени гана текшерип коебуз? Нолдон Нөлдөн чоң бу деп. нолдон чоңбу же чоң эмеспи? Могул жерде эмне болуп калат могул жерде? Эйдин айынчысы. Чоңбу же чоң эмеспи? Кийин эгерде туура болсо эмне кылабыз? Счетчик. Счетчикти ачып коебуз. Сини бирден көбөйтүп коебуз. Эң аягында эмне кылып коебуз? Вывод си. Бүттү, ушу менен бүтөт программабыз. То есть бул кичине жеңилирээк болуп атат. Ошондо азыр эмесин түзөлү программасын. Так, флогаритмге киребиз. Так, флогаритмге киргенде ошондо бизде бир массив бар экен. А деп койдук. Размери канча экен буякта? Суроонун шартында 5. жок, могул жерде мына берилип атпайбы? Эң көп, мисалы, количество элементов в массиве 1n канча дейт? 10.000ге чейин берилиши мүмкүн экен да. Ошого көңүл буруш керек суроодо. Мисалы, А болсо, размер массиви 10.000 болушу мүмкүн экен, мисалы. Кеттик. Кийин бир айыбыз бар, колдоно турган. Сибиз бар, счетчик. Анан n бар. Канча узундугу, массивдин узундугу. Кийинки кадамыбыз эмне болуп атат? N'ди киргизебиз. N дедик. Мына N'ди ввод кылгандан кийин бир цикл ачтык. Циклды I дейбиз. 0дон n минус 1би же n эле бойдон калабы? N minus 1 N себеби биз биринчи адрести 0дон баштагандыктан n минус 1 деп коюшубуз керек. Ошону унутпайлы. Кийин бунун ичине дароо эмне кылабыз? A'дин айынчысын киргизип баштайбыз. Мисалы, бул I 0 болгондо, ал жерден мисалы сурайт да бизден. Ар бир эме сайын могу канча жолу иштейт ошондо? Мисалы, 5 дей турган болсок, бул 5 жолу эле иштейт, бирок 0дон 4кө чейин. 0, 1, 2, 3, 4. Могул жерден эмне кылат? Бизден талап кылат. Эмнени талап кылат? A деген бир массив ачат. A деген массив ачкандан кийин биринчиси, экинчиси, үчүнчүсү, төртүнчүсү, бешинчиси. Мехнур деген эжебиз кириптир. Могул жерде эмне дейт? 0-чүсүн толтуруп бер дейт. Биринчисин толтуруп бер, экинчисин толтуруп бер, үчүнчүсүн толтуруп бер, жана төртүнчүсүн толтуруп бер деп циклдын ичинде бизден талап кылат. Анан биз киргизип атабыз бул жерге. 1 деп киргизебиз. Киргизгенден кийин дароо могул жерден бир эме коюп коелу деп атабыз. Шарт коюп коелу деп атабыз. Эмне деген шарт? Эгерде кирилген AI 0дон чоң боло турган болсо, анда эмне кылгын? Тегишти иштетиш керек. Счетчикти иштетип коебуз. Могул жерде бирок сини эмне кылып коебуз? 0го барабар деп коебуз. Си барабар 0. Син 0дон баштайт. Эгерде көп чоң боло турган болсо, A 0дон чоң боло турган болсо, анда счетчикти көбөйт. Эми караңыздар, кандай болуп атат бул жерде? Могул жерде C деген счетчигибиз бар. C азырынча 0. I 0 болуп турганда C азырынча 0. Бул жерден A'дин айынчысын, A'дин 0-чүсүн сурап атат бизден, A'дин 0-чүсүн сурап атат. Кир дегенде мисалы 1де кирдик. Бул дароо текшерип атат шартта. 1де киргенден кийин 1 эгерде 0дон чоң боло турган болсо, демек бул эмне? Позитив. Бул положительный число. Сразу могул жерде эмне кылат? I 0 болуп турганда могул жерди 1 кылат. Цикл келди, иштеткенден кийин I 1ге көбөйт, 1 болуп калат. I 1 болгондо бизден талап кылат. Айды киргиз дейт кайра. Биринчи A'дын биринчисин. Массивдин биринчи индексте турган санды киргиз дейт. 2 деп киргизебиз. 2 деп киргизгенден кийин эмне кылабыз? 2ни салыштырабыз 0 менен. 0дон чоңбу? Албетте чоң. Сибиз эмне болот? Өчөт дагы 2 болуп калат, 1 кошулат мына. C и так эле 1 болчу,
Дагы 1 кошулганда азыр 2 болуп калды сибиз. Кийин циклдан чыгат дагы 1 көбөйтөт айды. 2 болуп калат. Эми талап кылып атат бизден. Эйдин экинчисин толтуруп бер деп атат. Кайсы сан кирсин? 3 кирсин деп атабыз. 3 кирсин дегенде 3'тү 0'дон чоңбу, чоң эмеспи сурайбыз. Чоң болгондуктан эмне болот? Дагы бир C'ни дагы 1 көбөйтөт. C 3 болуп калды. Кийин цикл эмне болот? Ай 4 болот. Ай 4 болгондон кийин кечирим сурайм. Ай 3 болот. 4 дедимби? Ай 3 болот. Ай 3 болгондо 3-чү ячейкага кайсы санды жазасың деп сурап атат. Киргизебиз мына биз колдонуучу тарабынан. Сразу киргизип, сразу текшерип атабыз. -4 деп киргизебиз. -4 0'дон чоңбу? Албетте чоң эмес. Ошон үчүн сол тарапка кетет. Сол тарапка кеткендиктен бул C иштетпей коет. C калды ошо бойдон, өзгөргөн жок. Кийин циклдан чыгып баратканда циклды кайра до конца азыр бүтүрөт. 4 дейт. 4 болгондо 4-чү ячейканы сурайт, акыркы ячейка. Буну да -2 деген болсок, -2, -2ни кайра 0'дон көппү деп сурайт. Көп болбогондуктан сол жакка кетет. C ошо бойдон өзгөрбөйт. Анан циклдан чыгып баратканда могул жерге эмне кылып коебуз? C деп жаздырып коебуз азыр. Так, муну өчүрүп атам баарын. Акыркы биздин эмебиз вывод C деп коебуз. Эми иштетип көрөлү. Иштеттик. Могул жерде караңыздар, иштетип атканда азыр могу эме да иштейт мына. Моякты да байкап турсаңыздар мына. Көрдүңүзбү? Могу жашыл деген азыр ушул тапта турат деген сөз. 5 деп киргиздим. Мына дароо эмеге келди, көрдүңүздөрбү? Циклга келди. Вот айды киргиз деп сурап атат бизден. Айды киргиз деп сураганда мен 1 дедим. Enter'ди басканда экинчи жолу күйдү, көрдүңүзбү? Дагы 1 жолу киргиз деп атат. 2 дейм, дагы 1 жолу киргиз. Бирок могу ылдыйдагы процесс иштеп атат негизичи. Ылдыйдагы процесс иштеп атат. 3'тү киргиздим, дагы 1 киргиз деди. -4 дедим, дагы 1 киргиз деди. -2 дедим. Всё, 3'тү чыгарып койду. Могу бияка келди, 3'тү чыгарып койду. Ар бир киргизген сайын текшерип C'ге жаздырып коюп атат. C'ге жаздырып атат дагы аягында жыйынтыкты бизге 3 деп берип коюп атат. Дагы бир тестти берип көрөлү. 10 санды кирип көрөлү. Азыр 2 агай кирелиби деп. Төрөн агай менен 1 деген. 10 санды киргизели. Так, -1, -2, -3, -8, -6, -5, -3, -8, -7, -2. 5 сан бар экен. Текшерип коелу. 1, 2 бар экен, 3 бар экен. 3 болду. 4, 5. 6. 6 жок. Жок 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey? Bizge 5 сан деп чыгарды. Мына 2 турат ошондо. 2 бар экен. Так, кийин 3, 5. 3, 5. 3, 5. 3, 2. Анан 10 бар да турабы? Ооба. Бул программалаш эмне жинде атат? Кечирим сурайм. Бул 10 сан да. Биринчиси неме болчу да? Ооба да агай. Все. Мен 10ду дагы жантам берип эмне болуп атат оком. Тура эле. 5 саныбыз бар экен. 2, 3, 5, 3, 2. Кимге берип койгон? Эми бул эмени жаздырып көрөлү жака. Мына бул жерге келмекпиз. Бияктан копировка. Копировать дедик. Суроого келебиз. Submit'ти басабыз. Кийин биякты тандап туруп көчүрүп ыргытабыз бул жерге и жиберебиз суроону. İşte. Так, кийинки суроо. Скалярное произведение дейт. Так, выводятся два массива одинакового размера. Их скалярное произведение назовем сумму. 40-40
Орусчасы бар экен. Эки массив берилет экен, урматтуу коллегалар. Эки массив берилгенде экөөнүн ар бир окшош элементинин бири-бирине көбөйтүлүп, аягында ошонун суммасы чыгарып берип коюш керек экен. Ошонун суммасын. Мисалы, могул жерде караңыздар, 1, мына могул жерде мисалы буну A десек, буну B десек, мен неге мону туура улам эле байкасам кыйгач чийип эле. Опа, 1, 2, 3, 4, 5. Мындай кылалы. 0-чу, 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү. Ошондо караңыздар, могул жерде 1 бар экен, нулевой, А0 менен B0'до. B0'до 6 бар экен. Азыр дагы бир эжекебиз киребиз атат. Кийин бул жерде 3 экен, бул жерде 1, 4 менен 7, 6 менен 3, 7 менен 4. Караңыздар, эки башка array, урматтуу коллегалар, A менен B деген array'дин ичинде A'дин 0-чусу 1, B'дин 0-чусу 6. Ушул экөөнүн көбөйтүлгөнү 6, мисалы. Плюс A'дин биринчиси менен B'дин биринчиси 3, экөөнүн көбөйтүлгөнү. A'дин экинчиси менен B'дин экинчиси плюс 28 плюс A'дин үчүнчүсү менен B'дин үчүнчүсү 18 плюс кайра эле акыркылары 28. Ошондо монун баарын кошкондо, так, 9, 37, 55, 83. Жогун 83 деп бизге чыгарып бериш керек экен. А могул жерде караңыздар, экинчи мисалда эмне деп атат? -1 менен -1, 1 плюс 0 плюс 0 барабар 1. Суроону түшүндүк, суроо боюнча. Суроо боюнча неме жок, проблема жок. Агай, ошондо эки массивди отдельно киргизип алабыз да, Ооба, сөзсүз түрдө. Экөөнү өзүнчө киргизип туруп, кандай кылсак болот ушуну, кандай чыгарсак? Азыр мындай эле бир эмесин иштеп көрбөйсүздөрбү өзүңүздөр? Мындай кылалычы? Хотя бы ручка кагаз бар да жаныңарда. Азыр ар бирөөбүз ушунун блок схемаларын чийсинчи. 20 киши бар экен, блок схемаларын чийип туруп, неме кылалы? WhatsApp'тан личкага жиберсеңиздер да. Bir 5 minut özü işteyli uşunun üstünde. Макул, болуп туруп аракет кылабыз азыр. 5 minut blok schemalardı. Daha bir жолу бияка баягы. Мен blok schemalardı çevireyim, sizler nemeтериңиздер.
Agay. İkram agay. Ne?
Сабак бүтө элек, урматтуу коллегалар, сабак бүттү деп жазып атасыздар. Шарип эже кирдиңиздерби? Так, азыр эле киши жиберди, бир 3-4 киши эле. Калган эжекейлер, агайлар аракет кылдыбы? Что-то личкага эч ким жибербеди. Так, эми бунун эмесин түзөлү, программасын түзөлү. Программага биз общийге жиберип коюппуз. Ошол мен айтып аттым да, личкага Адашым. жазгыла деп. Азыр элдердин эмеси дагы көңүлүн да калтырып салдыңар окшойт. Личка эмеге жазбайт, общийге. Элем проблема жок. Так, ошондо эмебизге өтөлү, биздин сурообузга. Могул жерден алмаштыра турган нерсебиз барбы? Так. Бул жерге дагы бир массив кошсок болот. Б деп коелу, массивте. Б деп туруп, мында 10.000 деп коелу. Айус бар. Сини мону эмне деп койсок болот, мисалы, сумма деп койсок болот, же сам деп эле коелу. N кирилет. Так, N'ди киргиздик. N'ди киргизгенден кийин саныбыз 0 болсун. Кийин биринчи немени толтуруп алабыз. Биринчи массивти толтуруп алабыз. Кийин экинчи массивге өтөбүз. Муну деле I деп койсок болот. Так, 0дон башталат дагы N-1ге чейин. Башталды. Бул жерде деле B'нин айынчысын киребиз. Ушул жерден кирген деле дароо экинчисинен эле уже эмне кылсак болот? Суммага кошуп кете берсек болот. Сумма плюс айынчысы уже жазылган да, A'дин айынчысы бар да бизде даяр. Үстүнө кирбедик белек. Ошону көбөйтөбүз B'нин айынчысы. Бир индексте турган, бир адресте, бирок эки башка массивте турган эки немени, санды бири-бири менен көбөйтүп суммага кошуп коебуз. Коштук. Эң аягында болсо эмне кылабыз? Сумду чыгарып коебуз. Ошондо бул жер түшүнүктүү. Могул жерден эки массив, мына эки эле массив колдондук. Эки массив колдонгондон кийин биринчиси могул жерде эмне кылып алдык биз? Толтуруп алдык. То есть A'дин ичин толтуруп алдык, бул жердин ичин толтуруп алдык. Толтургандан кийин экинчи циклга өткөндөн кийин экинчи циклда B'нин ичин толтуруп атабыз. Мына B'нин ичин толтуруп атабыз. Ошол эле учурда сумманын ичине дароо сум плюс A'дин айынчысы уже жогоруда жазылган мына. Могу биринчи индекс менен көбөйтөбүз B'нин биринчи индекси. Экөөнү ортодон көбөйтүп туруп эле сумманын ичине топтой беребиз. Программанын иштегенин көрөлү эле буюрса. Так, 5 дедик. Биринчилер эмне болсун? Жана мисалдагыларды деле алалы. 1, 3, 4, 6, 7. Азыр мен жазып алайын. 1, 3, 4, 6, 7. Кийин 6, 1, 7, 3, 4. Так, жазып алдык. Не экен? 1, 3, 4, 6, 7. Экинчи парабыз 6, 1, 7, 3, 4. Жооп 83. Жооп 83. Анан экинчи мисалыбыз эмне экен? 3 деген экен минус 1. 15, 0 деген экен. Кийин минус 1, 0. Анан 15 деген экен. Жооп 1. Проблема жок. Эми ол жерде карайлы. Программа кандай иштеп атат? Опа, бир кичирейтейин. Анандай кылдык. Так, кеттик эми. Бул жерде эмнебиз бар мына? Айыбыз бар. N'ыбыз өзгөрбөйт. Анан суммабыз бар. Сам бар. A'дин айынчысы бар. B'нин айынчысы бар.
Мына 4 нерсе азыр кандай алмашып атат. Биринчисинде могу толтурган боюнча оң жакка эле жазып коеюн мына. Монтип туруп эле мындай кылайын. Кийин B бар экен. B дагы мына экөө тең деп элестете берели. Так, 1 2 3 4 так 4 5 мейли 6 деп коелучу, мейли 6 сан кирилсин. Мына 0-чу бул биринчи, бул экинчи, бул үчүнчү, төртүнчү, бешинчи ячейка. Бул дагы 0-чу, биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи ячейка. Бул жерден кирдик, мисалы, n-ди 6 деп кирдик. N барабар 6 болсун. N 6 болгондо алгач эле мына биринчи циклда не кылат экенбиз? 0-дон 5ке чейин. Мына 0-дон 5ке чейин могу ичинде иштейт экен 6 жолу. 0-ду кошкондо. Не кылат экенбиз? Эйдин ичин толтурат экенбиз. Биринчи массивди толтурат экенбиз. Толтуруп алдык мисалы. 1 дедик, 2 дедик, 3, 4, 5, 6. Толтуруп койдук, Бүткөндөн кийин бул массив 5ке чейин иштейт да, 6 жолу иштегенден кийин циклдан чыгат. Экинчи циклга келет. Экинчи циклга киргенден кийин не дейт? Бизден B-ны талап кылып атат. B-ны толтур деп атат. Ошонун эле жанында биз сразу не кылып атабыз? Өзүбүздүн могу сумманын ичине сразу толтуруп атабыз, Бул жерде I болсун, I 0 болсун мына. Бул жерден кайра эле 0-дон 5ке чейин иштейт могу цикл. 0 болгондо сумманы дагы üstünde berip koyganбыз, 0 деп. Summanı 0 деп бергенбиз. Эйдин 0-чусу. Эйдин 0-чусу канча? 1. Турабы? Эйдин 0-чусу 1. Эми бизден не деп атат? Могул жерге B-ны кир деп атат. B-ны кир дегенде биз тескери кайра баштайлы. 6 деп кирели мисалы. 6 деп кирдик. 6 деп киргенден кийин сразу кирип бүткөндөн кийин ылдыйда сумма барабар сум барабар Sum plus A 0-чу көбөйтүлгөн A 0-чу көбөйтүлгөн B 0-чу. Могул экөөнү көбөйтүп атабыз. Сумма канча болду, урматтуу коллегалар? 6. Summa 6 болду. Өчүрдү. Кийин чыкты, цикл 1 болду. 1, 2, 3, 4, 5. 1 болгондо не болот? Бул кайсы келет? Айдын биринчиси канча? 2. Айдын биринчиси мына мол. 2. Эйдин биринчиси 2. B'nin birincisin 5 deyli. 5 менен 2. Агай, буга Алло. анан агай, буга түшүндүк дейм. Анан мына жерде B-нын I деп белгилеп атабыз го массивти. G десек ошондо кандай болуп калат? Айырмасы жок. Бул жерден маанилүү болгон бул экөөнү чаташпайт да, бул деген главный ичиндеги индексин чыгарып берсе болду да бизге. А бул өйдөдө уже биз жазып койгонбуз да бияка. Экөөнү балким эме кылып колдонгондо чаташып кетмек. Азыр чаташпайт. Проблема жок. Кааласаңыздар J деп койсоңуздар деле болот. Айырмасы жок. Анан агай, мына энди берип атканда сиз азыр программага массивтерди берип атабыз го. Ошондо n барабар 6 деп сразу биринчи берип коет экенбиз да массивти. Бул жерде киргизгенде беребиз. Сөзсүз мына үстүндө. Мына n деп берип атпайбызбы могул жерде биринчи эле? Жок, кийин программа иштеп атканда берип атканда n барабар 6 деп биринчисен 6 кетиш керек экен да. Ооба, биринчи киргизгенде 6 деп киргизесиз, андан кийин могу сандарды тизип бересиз. Катары менен. Мына n-ди 6 деп бериң ага. N-ди 6 дегенден кийин кеттик. Бул жерге эмне болду? 5 келди, экөөнү көбөйтөт, 10 болот мону. 10ду эмне кылат? 6га кошот. 16 болуп калды. 6га кошот. Ооба. Кийин могул жерде мисалы 4, 3, 2, 1 дегенде кандай иштейт? Могул жер 3-тү 3 көбөйтүп 4, 12, 12ге 16-ны кошот, 28.
Кийин бул жерде 4-кө 3 келет, кайра эле 12 кошот 40 болот. Кайра бул жерде так 4-үнчүсү эмне болуп калды? 5 болду. Тиги 2 2 10 50 болду. Кийин эң акыркысында эмне келет? 6 менен 1 келет. 6 болот 56. Карайлы эми текшерели, туура эсептеп турбузбу? Так, могула өчүрө берейинби мону? Түшүнүктүү эле болсо керек. Так, өчүрөлү. Мына, эжеке караңыз, 6 деп кирдим мына биринчи. 6 неме берем деп атам. 6 сандык 2 массив киргизем. То есть азыр катары менен 12 сан киргизем эжеке караңыз. Биринчибиз эмне эле? 1 2 3 4 5 6. Эми тескери киргизип баштайм. 6 5 4 3 2 1. Жооп 56. Oldu. Bu soru boyunca mesele yok. Buna iki cikl kollandık. Birini толтуруп aldık birincisin. Ekincisini толтуруп барат эле сразу суммага чогултуп кетип атабыз. Экөөнү көбөйтүп туруп. И аягында сумманы жаздырып койдук. Бул суроону мынау ушул эменин алгоритмдин үстүн дагы көрсөтүңүз эле. Азыр үстүн дагы көрсөтөйүн. Вот жагына целый ай сумма. Айды бир жолу эле киргиздик, целый. Рахмат агай. Бул жери эмне таанытуу көбүнчө. Бул жери таанытуу. Эмелерди, переменныйларды таанытып коюу, объявление var деп баягы variable'дарды жазып эмес белек. Так, программаны алдык. Кодду көчүрдүк. Эмеге өттүк, Sapatio'го кайра эле. Sapatio өткөн submit'ке киребиз. Submit'ке киргенде мына, могул жерде эле Pascal менен иштегендер Pascal'ды тандап коюңуздар. Мен C++ды эме кылдык. Жака которгондон кийин submit кылдык. Өттү программа. Так, өтөбүз кийинкиге. Maximum product дейт. Некен? Кайра эле ошондой 9 узундугу 9 болгон бир массив берилет экен. Ошол массивдин ичинде требуется выбрать из них 3 таких числа, произведение которых максимально дейт. Эми бул логикалык жактан деле караганда, мисалы, кандайдыр бир массив кирбесин сорттогондон кийин акыркы 3 санын алып койсок эле ошол максимальный болуп калган болот, туурабы? Мисалы, бул жерде мына мондай чачыранды кылып киргизип атпайбы? Мону өзүнүн ирети менен тизе турган болсок, 3 минус 3 0 1 3 5 7 9 9 10. Жыйынтык кайра 9 9 10 болгондуктан дароо алып туруп эле могул жерди неметип койсок болот. Буну кандай чыгарсак болот бул программаны? Кечеги сортировканын кылып акыркысын чыгарып коебуз да. Ошо метод пузырьками менен чыгарабыз. Всё, метод пузырьками сортировка кылдык. Кылгандан кийин эмне кылабыз? Акыркы. Ошондо могул кандай болуп калат? Мисалы, азыр могул жерде кайсыларды чыгарыш керек болуп калабыз? Адрестерин айтсаңыздар, array'дин кайсыларын чыгарыш керекпиз биз? N-1'de -2'den n'ге чейинкисин. Ошондо бизде азыр 0'дан кетип атат да, ошондо n-3'тен n-1'ге чейин. Всё, туп-туура мына. Бизге кайсылар керек дейт? Шарипыжы n-3, n-2, анан n-1. Акыркылар ушулар. Мисалы мына. Аз караңыздар. Могуларды мондай ячейкага сала турган болсок, сорттоп бүткөндөн кийин адрестер эмне болот? 0-чу, 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү, 5-чи, 6-чы, 7-чи, 8-чи. N'ыбыз 9 деп берилиптир мына. N барабар 9. N барабар 9 дегенден эгер бул массивдин атын A дей турган болсок, A'дин n-3-чүсү бул 6. Могул сандалат мына 9. Жанына эле кайра эле
Жаздырып коюп атабыз. Мындай кылалы. N минус экинчиси. Кайсы болот экен? N'ден 2'ni alsak 7 болот экен, E'дин 7-си. Өзүнүн бир мурункусу. Туурабы? Кийин мынтип туруп кайра. Мындай кылып туруп, E'дин N минус 1, эң акыркысы. 9 минус 1 8, эң акыркы 10'ду. Все, бул боюнча маселе жок. Эми бир эме кылып болду. Түшүнүктүү эле болду, башка эжеке агайлар. Түшүнүктүү. Түшүнүктүү, Ооба, түшүнүктүү. Жакшы. Так, бул жерден программасын сразу түзүп салалы анда. Так, бизге бир эле массив керек. Могу ашыкча алып салдым. Сумма деле бизге кереги жок. N принцип бирок сумма керек болчу, баягы эме катары же сумма эмес, атын эмне деп койсок. Мисалы, склад деп коелу, S склад эмес, эмне деп койсок. Мисалы, коробка деп койдук, Кей деп коелучу, мейли, коробка. Коробканын ичине азыр эмне кылабыз? Немени киребиз. Ордун алмаштырып атканда. И бизге J керек. J керек. Так, I, J'ди колдонобуз, N'ди колдонобуз, K'ди алмаштырганга колдонобуз. Все бүттү. Так, N'ди кирди, K'ди неме кылды? Могул жерден биринчи ввод кылып алабыз. A'дин ичине ввод кылып алдык. Ввод кылгандан кийин кайра эки for колдонобуз, Эмне үчүн колдонобуз? Сортировка үчүн колдонобуз. Биринчисин I дедик, 0дон баштады, N минус 1ге чейин. Экинчи forду болсо J деп атап коем, 0дон N минус 2ге чейин дейбиз, Баягы эмне дечү элек? 1 азыраак колдонушубуз керек. Себеби могул жерден азыр эгерде A'дин J'инчиси чоң болуп калган, A'дин J плюс биринчиси болсо, анда ордун кантип алмаштырчу элек? Могул жерге кандай алмаштырчу элек? Экөөнүн ордун. Биринчи кошумча. Кошумча коробкага кайсыны салып алабыз, эжеке? J'ди салып алабыз, A'дин J'инчисин коробкага салдык. A'дин J'инчисине кайра кийинки санды өзүнүн ордуна салдык. Салгандан кийин кайра өзүнөн бир кийинкинин ордуна коробкага салып койгон AJ'ди салдык. Не кылдык? Сорттоп койгон болдук, циклды. Сорттоп койгондон кийин эң аягында могул жерге выводка дароо эмне кылсак болот? Сразу эле жазсак болот. A'дин N минус 3-чү биринчиси. Ону мындай кылабыз. Ошо выводтон кичине жүдөтөт да. Могул жерден мындай кылабыз. Ортосун ачабыз. Дагы бир вывод. A'дин N минус экинчиси. Ону мындай кылабыз. Кайра бир ортосунан бир пробел калтырып туруп, эң аягында эмне кылабыз? A'дин N минус биринчисин жаздырып коебуз. Оппа. Так, вывод N дейт. Биякта эмне бар экен? Так, 9. Ону копировать этип коюп көрөлү да, эмне болуп кетер экен? 9 дедик. İşte etkeni. Так, 3 бар болчу экен. 1, 0, минус 3, 9, 5, 9, 10, 8. 9, 9, 10. Тогуз санды киргиздик, киргизгенден кийин сорттоду. Сорттогондон аягына эмне кылып койду? Бизге чыгарып койду. Так, эми мону карап чыгалы бир сыйра. Бул жерде в принципе жаңы деле бир нерсе жок. Бүт эле кече өтүлгөн нерселер, сортировка. Бул жерге азыр. Так, I use бар, J use бар.
Ошо могул жер түшүндүрбөй эле коеюн да, кече түшүндүрбөдүк белек сортировканы. Могул жерде. Ооба, түшүнүктүү. Бул жерде билесиздер, сортировка обычный эле пузырьками, bubble sort. Bubble sort. Бул бүткөндөн кийин эле, мисалы, допустим, 5 деп туруп, 12, 3, -1, 4, анан 10 деп койду. Бул жерден кайсыларды чыгарып бериш керек бизге? Катары менен 4, 10, 12. То есть ошондо эмне болуп атат? Могу кирилген массивти биринчи сорттоп алып атат. Сорттоп алгандан кийин эле андан кийин ишибиз жеңил болуп атат. -1 деп атат, 3 деп атат, 4 деп атат, 10 деп атат, 12 деп атат. Аягында эле просто алып туруп эле мына могул сандарды, могу 3 санды кантип жаздырып койдук мына. Могул жерге мындай кылып жаздырып койдук. Караңыздар. Мына эйдин n-3. Эй деген n деген 5 да. 0-чу, 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү. n-3 деген канча? Бул барабар мына мисалы эй. Бул барабар эйдин экинчиси деген сөз. Эйдин экинчиси эмнеге барабар экен? Эйдин экинчиси. 3-кө. Ой. Эйдин экинчиси. 4-кө. 4-кө барабар. Эй экинчи ячейкада жаткан цифра бул 4 экен. Кийин эмнени жаздырып атабыз? Мону жаздырып атабыз мына. Кийин муну жаздырып атабыз. Эйдин n-экинчиси. Бул барабар эмне экен? 10. 5тен 2-ни алса, эйдин 3-чүсү. Туурабы? Бул да эмнеге барабар экен? 10го барабар экен. 10ду жаздырып атат. Бир пробел калтыргандан кийин кайра эйдин n-1 бул эмне? Албетте акыркысы эйдин 4-чүсү, ал дагы 12. Не кылып атат? Ушул 3 санды экранга жаздырып коюп атат. Түшүнүктүү эле, бул проблема жок го дейм. Кичине жеңилдик болгону могу акыркы сандарды эле жаздырып коюшубуз керек болчу. Болду, ошол болгон эле сортировканын үстүнө дополнительно баягы эме го, баягы билесиздер, билим берүүдө неме бар го? Репродукция деп коет го. Репродукция деген, значит, бала окуучу уже эмне Өзү кайра иштеп, ошону пайдаланыш керек. өзү үйрөнгөн билимдин үстүнө бир нерсени кошуп туруп, жаңы бир нерсе чыгаруу, уже бул репродукция болуп калат да. Бул, значит, буну кылган окуучу бул уже ошол материалды эмне кылды, өздөштүрдү деген сөз экен да. Бул жерде да ошондой, мисалы, сортировканы үйрөндүк, суроо келди, бизге практикалык бир мүмкүнчүлүк берилип атат. Ошонун үстүнө эле кичине өзүнүн акылын кошуп туруп эле ошол нерсени иштеп койгон болсо, уже репродукция болуп, суроону чыгарып, материалды өздөштүргөн болуп калат. Так, кодду жиберип көрөлү мунукун. Показать исходный код. C менен эле алдык. Эме менен Паскаль менен жиберип көрбөйлү, урматтуу коллегалар. О кишинин сүрөт, Паскальдын да сүрөтүн сагынып калыптырбыз. Караңыздарчы, бул ностальгия да. Мына var деп атат, a-ди array of integer, i-ди integer, могул жерден через запятую жазып кете берсек болот, Кийин begin деди. Ооба, студент учурубузда ошондой жазат элек. Read n, k0, for I to n, -1, do, begin. Кетти. Алып көрөлүчү, ушуна кызык болуп атат азыр. Суроону Паскаль менен жиберип көрөлү да, эмне дер экен. Урматтуу Сапатио сайты. 0 дейт. 0. Демек, Ооба, меники дагы турат го, билбейм эмнеге андай турат. түшүнүктүү. Азыр кайра C менен эле көнмүшө. Негизи кичине сайтты C'ге жараша неметишкен окшойт да. Көбүнчө такси. Бирок чынына келгенде негизи C'ге өтүш керекпиз го дейм олимпиаданы балдарга, C++ды. Себеби библиотекасы күчтүүрөөк,
чоңураак опе бул андан эме эмес экен. Бул проблема биздин суроодо окшойт анда чота. Эгер мындай чыкпай аткан болсо. Эгерде бул чыкпай аткан болсо. Так, копировать эттик. Бул жерге таштадык. Арап агайда таштады сразу. Апайда бул жинди 0 деп берип атпайбы? Мен да ойлонуп туруп атам, балким сурооду жакшы түшүнбөдүк бекен. Так, суроого кирип көрөлү кайра. Так, выведи 3 искомых числа в возрастающем порядке дейт. Ты выведи такие проведения, которых максимально дейт. Акыркы үчөөнү неметип коймокпуз, мисалы башка кандай бар экен, башка немени берип көрөлү. Так, мен өзүм дагы эметип баштадым. Мисалы Экран бул жердечи суммасы дептир, произведение деп турат. Караганда. жок, произведение болгондон кийин деле баары бир эң акыркы үчөөнүкү болот да, баары эң чоңчу. Все равно. Сумма болобу, произведение болобу, бак, эме болсо эгер бөлүнгөн же эме десе, анда башкача болмок да. Бирок сумма менен произведение Икрам агай, бул жерде балким о өзүн тестирлөө программаларда мындай учур болуп дагы болушу мүмкүн. Эки терс сан болуп калса, алар кичине болуп калат туура. Бирок көбөйтүүсү кандай болуп калышы мүмкүн? Чоң болуп калышы мүмкүнбү? Жана болбойбу? Все, туура, болушу Терс мүмкүн. сандын көбөйтүүсү. Болушу мүмкүн, агай, туптуура айтасыз. Болушу мүмкүн, туптуура айтасыз. Эгерде мисалы мондай нерсе келе турган болсо, допустим, 1 минус 3 минус 2 анан кана бияка 4 деп кое турган болсок, анда могул мындай жазыш керек, в возрастающем порядке дегенде анда могу үчөөнү эле алып коюш керек да, мисалы. А биздики болсо азыр сорттойт дагы, биз туура айтасыз агай, биз эмелерди Минус 3. Ооба. Бул деген бизге минус 3 минус 2 4 деп чыгаш керек. Минус 2 4. Себеби буларды көбөйткөндө 6 болот. Буну көбөйткөндө 24 болот. Туура агай. Азыр биздин алгоритм менен болсо минус 3 минус 2 1 4. Мооларды алып койду. Булар туура эмес, албетте. Туура айтасыз агай, туура айтасыз. Туп-туура айттыңыз. Эми кандай кылышыбыз керек? Мына бир проблема чыкты. Биз ойлонгондой болбой калды. Бул жерде подвох бар экен. Итак эле. Ооба, аны кантип чечебиз эми? Эми карагыла, итак эле бул жерде суроонун оордугу 35% дейт. Демек жөнөкөй суроо эмес. Ушуну эми кандай кылабыз? Ушуну ойлоnuş керек эми. Караңыздар. Так. Варианттар көпкө окшойт. Так, буну эме кылса кандай болот? Сортировка кылып атканда эмени абсолют валюну алып койсок кандай болот? Ойго ошондой нерсе келди мага. Абсолют валю деген орусчасы кандай болуп калчу эле? Ушул жерде кичине түшүнбөй калдыктан, мисалы үчүн Азыр биз деген могу өзүбүз көрдүңүздөрбү ба? Өзүбүз көрүп алган тестке жараша эле кыймылдап баштадык да. Мисалы, арапага Эми бул жерде условиясында эгерде натуральный число дегенде биздин программа сонун болот. Бул жерде целое число дегенде алардын ичинде терс сандар да бар да. Ошондо модуль боюнча угулбай калды агай сиздики. Могул жерде караңыздар, бирок шартында эмнегедир 3төн чоң, бул эме, түшүнүктүү. Количество. Данных n целых чисел,
То есть биякта целое число дегенден любой неме экен да кыскасы. Натуральное число экен. Требуется выбрать из них 3 таких числа, произведение которых максимально. Так. Демек биздин эмнебиз? Биздин алгоритм буга туура келбейт. Биздин жазган алгоритм бир гана, эгерде бардык положительный Натурал сандар болса. жок, бардык сандар положительный болсо, позитивный сандар болсо, ошондо гана иштейт биздин алгоритм. А эгерде негативный сандар аралаша турган болсо, бул жерде уже иш башкача болуп кетип атат. Себеби Болбой калат. эки негативный бар болгон болсо, Плюс болот да. көрдүңүздөрбү? Эми буга азыр Икрам агай, бир идея. айтыңыз агай. Урматтуу коллегалар, ошо сорттойбуз. Сорттогондон кийин бир 2 же 3 произведенияны эсептейбиз. Биринчи произведение акыркы 3 туура. Анан биринчи үчөөсү эң мисалы терс сандар башында болуп калат да. Туурабы? Ооба. Аларды дагы мисалы -3 менен -2-ни дагы алып көбөйтүп, анан акыркыдагы бирөөнү алып көбөйтүп көрөбүз. Ошо эки произведениянын кайсы бири чоң болсо ошолорду алабыз да. Ошо сортто кала берет. Анткени эки эң терс сандар сол жакта болуп калат да, алардын көбөйтүүсү модуль боюнча чоң болот. Мондай деп атасыз агай. Мооларды көбөйтүп көрөлү деп атасыз. Ушул менен Ооба, бир көбөйтүү. Мону көбөйтүп көрөлү деп атасыз, салыштырып көрөйүн деп атасыз экөөнү. Ооба. Жо, мындай жакшы идея чыкты. Дагы кандай идея бар? Бирок бул жерде мындай болуп калышы мүмкүнбү агай? Мисалы үчөөсү минус болуп калат, туура, минус болуп калат. Экөөсүн алат экенбиз. Экөөнү эле. Биринчи экөөнү, анан акыркысын. Ооба. Анан аларды акыркы менен көбөйтүүсү. Ошондо мындай деп атасыздар да, мына моул, андан кийин кайра моул, Туура түшүндүңбү? Жок, А0, А1 и акыркы n-1, правильно. n-1. Бунун көбөйтүлгөнү менен бунун көбөйтүлгөнү, кийин бунун көбөйтүлгөнү менен бунун көбөйтүлгөнү. Туурабы? Жок, Икрам агай, биринчи көбөйтүүдө үчөөсү болуш керекпи? Биринчи көбөйтүүгө дагы an-1ди дагы кошуп көбөйтүшүбүз керек. Ооба. Мондай, эгер мондай боло турган болсо, анда мындай да. Мондай деп атасыздар. Вот, правильно. Буну так. Эгерде кийинкилери болот, бул деле ошондой эле экен анда. Ушул менен так 1 моул плюс кайсы дагы моулун салыштырган тасабы. Анан биздики акыркыбыз, биздики биринчи жолу кылдык, акыркыбыз. Всё. Хорошо. Теперь эметип көрөлү, азыр ушунун үстүндө иштеп көрөлү азыр. Так, бул жерге эмне кылабыз? Бир if коебуз. If дейбиз. Эгерде if анын 0-су көбөйтүлгөн анын биринчиси көбөйтүлгөн анын n-1 чоң анын так n-3, n-2 дейт. n-3 көбөйтүлгөн n-2 көбөйтүлгөн n-1 or деп коелу дагы. Же пока ушул шартты эле карай берелби? Ушуну карап көрбөйлүбү? Жок, end деп туруп, анан беркини да карап салбайлы сразу. Может. Ан үчүн сразу эгер теориялык жактан карасак, кечиресиң, теориялык жактан, математикалык жактан карасак, наркында максималдуу качан, кайсы варианттарда болуш мүмкүн? Дагы экинчи варианттары барбы? Жок, мындай кылып алсак кандай болот? Азыр могул жерден эмелерди, ifтерди, могул нерсени бизе кыскартыш үчүн, мисалы мондайдан ырыйгы суммалар, эмелер, сандар бар да.
Анан биз ошондо 0дон бер жаккысын таап алсак кандай болот? Мисалы бул мындай да болуп калышы мүмкүн да. Бирок хотя туура эң акыркылары минус боло турган болсо, баары Экөөсүнү алабыз. Үчөөсүн алсак терс болуп калат. Тура. Так, монда эгер ушундай боло турган болсо, анда жаздырып атканда кайра кошмар жанагындай кылат экенмисен, Всё кеттик. Так, 6 жок, 5 эле болмок, Так, буга биринчисине ошондо анын 0-үчүн жазып атабыз. Ортодо бир эме калтырдык. Анын биринчисин жазып атабыз. Нилүфар эже кирип атат. Так, бул жерден анан анын n-1. Так. Else'ten кайсысын текшеребиз? Эгер андай болбосо, же дароо эле бул жерден өзүбүздүкү эле болуп калат да. өзүбүздүкү эле чыгарып коебуз анда, Өзүбүздүкү башка вариант болбойт окшойт. Так. 5 болду. Так, n-3 дедик. n-2 dedik. Ne dedik? Eң akırkısı n-1. Так, кеттик. Да сразу эле тияка жиберип көрөлү. Бир жерден иштетип көрөлү. Мисалы кандай мисал келип калышы мүмкүн? Жана эмне мисал берип атты элек? Мисалы 6 болсун. Минус 5, минус 4, минус 3, 1, 2, 3. Minus 5, minus 4, 3. Тура эле? Тура чыгарып берди. Кандай эле? Жок, тура эле. Тура. Тура чыгарды. Эми муну жиберип көрөлү. Бисмилла деп тур. Так, жибердик. Эми көрөлү. Не болор экен? 50% чыгарды. Demek. Так. Питонду чыгарып айтат го, мен дагы эле турам. Азыр 50% чыкпы. Дагы кандай варианттар кириши мүмкүн, чыгышы мүмкүн? Вроде бы неме кылдык. Так, минус болуп калганда карадык. Дагы кандай учурда эметип калышы мүмкүн? Чоң сандарга иштебейт абы, чоң сандарга. Бирок бул эмеге чейин экен, 1 миллионго чейин экен да. Математик эжекелер болсо, ошолордон сураш керек. Кандай дагы варианттар болушу мүмкүн? Баарысын эле элементтердин баарысын модулга алып койсо кандай болот? Элементтин баарысын кандай эжеке? Жанагы массивке толтурган элементтерибиздин баарысын модулга алып койсокчу. Модуль дегениңиз жана абсолют value же? Модулун алсак дейсизби? Модулга алып. Ошондо абсолюттук чоңдугу. Абсолют жоңду. Жо анда жаңы элеки, эгерде арап агайлардын эмесине логикасын жойгондо анда жанагындай эле болуп калат да бул деле, в принципе. То есть мындай да ошондо минус 3'тү 3 катары эле көрө берет да. Мисалы буну анда сорттогондо кайра эле ошол эле да жанагы эле нерсе. Акыркы үчөөнү алып коет ошондо. Абсолюттук немеге алып туруп эле
Мисалы биз -5, -4 дедик. Анан биякта 1, 2, 3, 4 дедик да. Bunun жообу -5, -4, анан 4 болуш керек да. Буну сорттогонубузда абсолют калсак булар 5, 4 мындай болуп калат да анда. 4, 5, 4, 4, 5 болуп чыгып калат. Экранга жаздырганда. Да кайсы вариант болушу мүмкүн мисалы? Эки негативный болуп калганда экөөнү текшерип койдук мисалы. Акыркы экөө эгерде көбөйтүлгөнү жактан чоң боло турган болсо, анда ушуларды жаз дедик. Дагы кандай вариант болушу мүмкүн? 50% дегени берилген тест мисалдардын 50% аткарылды, калганы өтпөдү дегениби? Туура агай, ооба, калганы өтпөдү деген сөз. Калганы өтпөдү деген сөз. Канчага экен анда? Өтпөй атат. Билбейм, азыр ойго башка ошол жанагы упущениябыз жанагы эле нерсе болчу да. Негативный сандар келгенде ошолорду эле карап коюшубуз керек болчу. Анын эмесин жаздык бул жерге. Эми дагы кандай вариант? Башка варианттар келбей атат да. Мисалы, ошо сорттогонубузда эгерде бүтүн сандарды, 10 сандарды карай турганбыз, акыркы үчөөсү болот, туурабы? И анан экинчи вариант модуль боюнча эң сол жактагы 0 жана 1-чини модуль боюнча эгер чоң болсо аларды көбөйтсөк положительный болот, анан акыркыга көбөйтүп койгонубуз чоң болот да. Башка кайсы варианттар болушу мүмкүн? Дагы бир мисал агайлар. Мисалы бардыгы терс болуп, анан болуп калган үчүрчү. Анан дагы бир мисал бардыгы терс болуп, анан оң жактагинеси 0 болуп калса, ошо эки терс санны көбөйтүп, анан 0'ю көбөйтсө 0 болуп кетип аткан үчүр болуп калышы мүмкүн. Туура агай, вот. Бардыгы терс сан болуп калган үчүр. Ооба, ошол 0 менен болсо керек проблема. Мисалы мындай берип калса, туура айтасыз агай. Азыр биздин логика менен азыр могу экөөнү көбөйтөт. Анан могул бирок андай болгон күнү чоң деп көрсөтпөш керек да. Так, мындай боло турган болсо, анда эмне дейбиз? Бирок 3 болгондо отрицательный чыгып калат да баары бирчи. Баары бир, ооба. 0 андан чоңураак болот атпайбы? Ооба, баары бир. Туура терс, мисалы карагыла да терс болуп калган учурда анда мисалы мынабы -3, -2, -1 көбөйтө турган болсо канча болот? -6 болот, туурабы? Ал о наркы -6, -4, -3'тү көбөйткөндөн көрө чоң да. Туурабы? Туура, Бизге ал оң болсун деп атат да, чоң болсун деп атат. Чоң болгондо могул жерде азыр эң чоң эле бул 0 да. Бул жерде. То есть туура ошондой учурда биз -3, -2, -1'ди алышыбыз керек. Стоп. 0 болуп турган болсо 0 дагы чоң да, ону -6, -4'тү көбөйткөндө. Туура. Эгерде биздин программа иштеш керек бул жерде. Азыр отурула, моуну кирип көрөлү биз. Мына, моуну азыр киребиз могул жерге, карагыла. Азыр бизге жыйынтыгы кандай чыгарат моуну киргизгенибизде? Мына 6 цифра дедик. 6 цифра. Менде туура иште, давай. Так, -5, -4, -3, -2, -1, 0 дедим. -2, -1, 0. Ооба, туура, ал чоң. Негизи мындай кылсак деле, тигиндей кылсак деле неме да? Анан бирок Ооба, эгерде азыр 0'ду жазбасак дагы -3, -2, -1'ди чыгарып берет. Алы да иштеп атат. Ооба, анда деле иштейт экен, туура. Кайсы варианттар анда? Агай бая 3 неме деп атпайбы? Суроонун шартында 3өөнү кириш керек деп атпайбы? Минимальный. Ошолорду карап койбойлу, может ошолдур. Минимальный? Бая шарттарында 3'төн деп миллионго чейин деп турат го. Ошол влиять этиши мүмкүнбү? Так, 3 эле сан кирсек кандай чыгат деп атасыз эжеке,
мисалы да, же ошол жерде суроону ачсаңыз деле ошол жерде шартта сөзсүз жазып коюп турган, может ошол влиять этеттир. Мисалы, ошол. 3кө барабар же 3төн чоң болуш керек деп атат. Азыр киргизип көрөлү могул жерге. Мисалы 3 дедик. Кандай сандарды киргизип көрөлү? Так, анда Ошо -6, -4, -3. -6, -4, -3. Тура эле. Бул эгер ушундай боло турган болсо, анда сорттоп эле коет да. Башка число жок. Анда чисто эле сортировка кылып коет да. Өзү болот. 2 сан кирип көрсөңүз агай. 2 болбойт, ал шарт. Жок, ошол программага биз ошо шартты бербей атпайбызбы? Азыр 2-ни кирсек деле чыгарат болуш керек. Чыгарып көрсөңүз 2-ни. Жок, 2-ни киргиздик, бирок булар тестте эгерде 3төн көп деп атса, значит N-ге 2-ни бере албайт да. Өзлөрү суроо аткандан кийинчи. А негизи так 1 дейин -2 дейин. İştebейт да. Указанный индекс. Сиякта жок индекс менен маяктан неметийди да, иштебейдик да. Анда индекс жок да, биз 3-чү индекс менен иштебейдик. Негизи суроонун шартында 3 же андан чоң болуш керек экен да. Ошону программага биз бир нерсе кылып жаздыкпы? Ошо 3 дегенди коштукпу? Жок, кошкон жокпуз аны. Жок, Булар проблема болуп. Жок, булар эмелер. Шарттарын деле кошуп кеттик да. Жок, эгерде суроодо мондай жазган болсо, демек N-ды эч качан булар 3төн ылдый киргизишпейт да. Бул эме болуп калат. Билбейм, балким текшерип неметип көрөрбүз, бирок эгерде шартта 3 деп берген болсо, негизи суроолордочу, демек 3төн ылдый киргизе албайт да. Бул анда олимпиадага катышып аткан окуучуну эметип салган болот да. Бул жерде эгерде N деп эле койгон болсо, анда балким биз текшермекпиз. Бирок өзлөрү шарт берип атат бул жерде. N деген кайсы сандардын ичинде депчи. Ошондуктан так, менде идея калган жок бул суроо боюнча. Вроде бы чыгыш керек, иштеш керек болчу бардык тесттерге. Анан неме кылып көрөлү, эртеңкиге чейин да. Деп ойлоп атам. Эртеңкиге чейин ойлонуп көрөлү, азыр 1,5 саат өтүп кетиптир уже. Андан бери бир суроону. Да, бир суроо, Икрам агай, балким ошо мисалдардын ошо чоң сандар болгондуктан убакыт жетпей калып атат. Балким программаны оптималдаштыруу керек окшойт. В принципе, эме да, интежерди же туура айтасыз, азыр мындай кылып көрөлүчү анда. Мен могул нерсени def-c'ден эле неме менен жиберип көрөйүн. Жого туруңуздар азыр. Мындай жиберип көрөлү, балким ошондо иштеп кетиши мүмкүн. Агай, туура айтасыз. Могул жерде submitке мен могул программаны түшүргөндөн кийин могул жакты так, могунун баарын long int менен иштетип көрөйүн. Анткени питонду албады, значит, вообще такыр иштебей калды ошо. Бул вообще эле 0 чыгарып койдум да. Мейли агай, анда эртең улантабыз. Муну неме кылабы? Маякта бир сурообуз калды, duplicate деген. Буну кече жана модуло дегенден чыгарганбыз бул нерсени. Билесиздерби, разный ар түрдүү сандарды биякта көрдүңүздөрбү, дупликаттарын алып салды. Бир эле сан өзү калыптыр да, мисалы 1, 5, 7, 2, 4 деп элечи. Кичине 1-2 нерсени үстүнө кошуп керек экенсиздер. 1-2 нерсени эле кошот экенбиз бул жерде. Өткөндө сорттоп алып салып атпадык беле? Азыр демекки эмне кылыш керекпиз? Индексти жаттап калыш керек экенбиз. Биринчи сандын индексин жаттап калып, аны ошону чыгарыш керек экенбиз. Көрдүңүздөрбү? Анда мындай кылалы. Эртеңкиге чейин могу азыр сынакты ачып коем менчи, контестте. Ошондо биздин иштей турган бул 3 нерсебиз бар мына. Эртеңкиге биздин иштеп келе турган бул 3 сурообуз бар экен. Биринчиси машиналардын графиги, экинчиси максимум продукт, анан дупликаттар да. О 3 суроону, 3-чү, 4-чү, 5-чи суроону ушуга эметип келиңиздер эртең заодно. 2-dimensional array'ди өтүп салабыз анда. 2-dimensional array'ди. Анан могул биринчи могу экөөнү чыгарабыз сабакта.
Андан кийин могу суроону заодно 2 dimensional array менен коштоп кетебиз. Ошо жакшы эс алыңыздар агайлар. Аябай жакшы аракет кылыңыздар. Өзгөчө Арап агайга ыраазычылык, Анар эжеке экөөнө. Рахмат. Рахмат бардыгыңарга. Жакшы салгандар. Жакшы варианттарды эстеп кеттиңиздер бүгүн. Макулуңуздар. Рахмат. Агайлар, эжекелер жакшы эс алыңыздар, баарыңыздар. Икрам агай, bir вопрос. Угуп атам Арап агай. Мынабы жазып атканда мышка менен жазып атасызбы же али перо барбы? Жок, көрсөтүп коеюн азыр силерге. Графический планшет деп коет. Ошо барбы дейм да? Графический планшет бар, мындай ручкасы бар. Жакшы тез жазып атасыз да. Бул ручкасы, бул өзү биякта эле мына. Мен оштон алайын десем эч каерде жок экен да, ошого сураган жерим. Бунун азыр эме дагы болуп атат. Мен да өткөндө издеп көрдүм. Бунун даже азыр бэушный жок экен да. Даже бэушный жок болуп атат. Ошондой болуп атат. Эмеде, мисалы эмеден эгер кааласаңыздар азыр WhatsAppка чытап коем, бирөө бир орус эже сатып атат Бишкекте. Графический планшет депчи. Ошонун номерин берем, ошондон сүйлөшүп алып алсаңыздар болот. Эгер пайдаланам дегендер болсо, онлайн. Макул агай. Жакшы окат экен, мага жакты. Алып коюш керек болот экен, ооба. Тез жазып атасыз да, мышка менен дагы биз андай жаза албай атабыз. Мышка менен ошо өткөндө бирөө сурап кетти эле, жүдөп калбадымбы? Мынтип кичине колум сулуу эмес болупчу. Мындай болгондо караңыздар, бул аябай ыңгайлуу болуп атат да. Жакшы окат. Рахмат, мейлип жиберип койсоңуз, мына колдоп коюп атасыз. Жиберип койсоңуз биз да аракет кылабыз. Керек экен да баары бир. Сөз жарайт. Азыр группага чытап коем номерин. Сүйлөшүп алсаңыздар болот. Макул, рахмат, жакшы эс алыңыз. Макулуңуздар, жакшы эс алыңыздар. Баарыңыздарга бейпил түн.